Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Нөлеки 626 аскер бөлүгүнүн кошуундарында бөлүктөрүндө жаңы окуу жылынын башталышы менен жалпы аскер кызматкерлери менен коопсуздукту сактоо эрежелери боюнча тааныштыруу сабактары өткөрүлдү. Бир колун көтөрүп да, именно противоположный колун көтөрүп, болуш үчүн колун көтөрдүк да. Эгер колун көтөрбөй койсок, не болмок? Муун калат да. Кызмат учурунда болобу же кызматтан сыртта болобу аскер кызматкери коопсуздук эрежелерин сактоого милдеттүү жана бул өткөрүлгөн сабактар ар түрдүү кырсык окуялардын алдын алуу иш-чаралары болуп саналат. Түшүрөбүз, тартабыз. Мына тартабыз. Бир нерсе жолу тартса болот. Коопсуздук үчүн. Тартабыз. Ичине салабыз. Ичине салып басабыз. Көрдүңбү? Коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча өткөрүлгөн сабактар 7 окуу орундан туруп, аскер кызматкерлери аскердик багыттар боюнча коопсуздукту сактоо боюнча көптөгөн маалыматтарды ала алышты. Проблемный вопрос в ходе проведения. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов ыкчам талаа кызматтык иш сапары менен түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдө болуп кетти. Ыкчам талаа иш сапарынын максаты аскердик бөлүктөрдөгү кырсык окуялардын алдын алуу боюнча аскер кызматкерлери менен жеке эсептешүүлөрдү өткөрүү жана ишмердүүлүктү текшерүүгө алуу болуп саналат. Текшерүүнүн жыйынтыгында өздүк курамга тиешелүү тапшырмалар коюлуп, алардын кынтыксыз аткарылышын талап кылды. Ал эми 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командири кээ бир аскер бөлүктөрүнүн командирлерин жаңы дайындоолор болгондугуна байланыштуу өздүк курамдын күжүрмөн даярдыгы, аскердик тартиби, кырсык окуялардын алдын алуу жана башка ушул сыяктуу тапшырмалардын аткарылышы күчөтүлгөн тартипте талап кылынаары айтылды. Ошондой эле 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командири Урмат Исаков өздүк курам менен жыйын өткөрдү. Жыйында ар бир аскер кызматкери өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткаруусуна, жолдоштук аскер адамдарынын этикаларын, аскердик тартиптин бекем сакталышына токтолуп, кызматта бирдиктүү иш алып барууга чакырды. Кургактагы аскерлеринин кол башчысынын буйругунун жана түзүлгөн пландарга ылайык 36806 аскер бөлүгүнүн окуу борборунда жыйын өткөрүлдү. Жыйынга нөлеки 626 аскер бөлүгүнүн кошуундарынын бөлүктөрүнүн штаттан тышкаркы радиациялык, химиялык чалгындоо боюнча өздүк курамы жана чек ара кызматынын бөлүкчөлөрү, абадан коргонуу кызматынын аскер кызматкерлери биргеликте катышты. Жыйындын жүрүшүндө теориялык сабактар өткөрүлүп, практиканы иш жүзүндө аткарышты. Ушул 2019 жылдын 7 декабрынан 14 декабрына чейин ушул 36806 аскер бөлүгүнүн талаасында, окуу талаасында радиациялык, химиялык, биологиялык коргонуу боюнча жыйын өтүп жатат. Бул жыйында чек ара кызматкерлери жана абадан коргонуу күчтөрүнүн кызматкерлери жана ошондой эле кургактагы аскерлердин кызматкерлери катышууда. Бул жыйындын негизги иш-чарасы биз жаңы келген жаңы приборлорду жана ошондой эле жаңы кийимдерди, өздүк курамды коргоочу жаңы кийимдерди кандай туура кийилет, кандай колдонулат, ошол менен өзүбүздүн билген билимибизди ошол өздүк курамга жеткирүү максатында келдик. Өздүк курамды коргоочу кийимдер ОЗУК-F, L1 жана ошондой эле жаңы приборлор МКТ жана ДП5В, ВПХР деген жаңы приборлорду кандай колдонулуп, кандай абадан зыяндуу заттарды табууну үйрөтүп жатабыз. Жыйындын максаты радиациялык, химиялык, биологиялык заттардан коргоо бөлүкчөлөрүнүн ишмердүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат.
Мен қатарда жоке Даниялы 36 аскер бөлігінде РКК ротасында 8 айдан бері қызмат өтөйм. 36 аскер бөлігінде оқу таласында азыркычуда радиациялық, химиялық, биологиялық жиынында катыштам. Бул жакта өзгөчөлөнгөн противогаздар, приборлор, бул жакта жаңы келген приборлор менен иштеп атабыз. Бул менен радиациянын канча радчас бар экенин, улуу заттарды издеп иштеп көрүп атабыз. Азыркы учурда биз ВПХР деген прибор менен иштеп химиялык улуу заттарды аныктоого кириштик. Бул жактан биз зарин, заман деген улуу заттарды табууга аракет кылдык. Учурдан пайдаланып Жалал Абад шаарынын Барпы айыл өкмөтүндөгү Алымкулова Нуржамал апама салам жолдойм. Жана тайтам Шарабинов Алымкулов Шарабиндин тайтама салам жолдойм. Ошондой эле тууган урук мен тааныган дос балдарга салам жолдойм. Өздүк курам бул жыйында өздөрүнүн кызматтык тажрыйбаларын жогорулатып, бирдиктүү кызмат алып баруу иш-чараларын уюштурууну үйрөнүп окушмакчы. Мен катардагы жокер Тусналиев Орозбек 92-840 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүмө 2 айдын жүзү болуп калды. Биз бул жактагы жокерлер аскердик тартипке көнүшүп, күжүрмөн даярдыктарга көнүшүп калдык. Ушундай аскердик форма кийип, ата мекенге ак кызматыбызды кылып жатканыбызга сыймыктанабыз. Убакыттан пайдаланып, учурдан пайдаланып, Чоңлай районунун Кашкар суу айылынын ата-энем, атам Азимов Досмамат, апам Мырзамаматова Бежар чоң салам жолдойм. Бир туугандарым, досторум, тааныштарым, айылдаштарыма салам жолдойм. Мырзаларга айтат элем, ата мекенди коргойлу. Мен катардагы жокер Канатбек уулу Артык 36-86 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Учурда 36-86 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында РКБ коргонуу жыйынын өтүп жатабыз. Бул жыйында көптөгөн өзүмө керектүү нерселерди алдым. Буга чейин билбеген нерселерим болгон экен, аларды үйрөндүм. Буюрса будан ары да көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз. Учурдан пайдаланып, Жалал Абад облусунун Алабука районунун Кызар айылында жашап аткан атам Романов Канат, апам Романова Зарипага салам айтам. Ошондой эле өзүмдүн бир туугандарыма жана досторума, палчандарыма бардыгына салам айтам.